Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Көңүл буруңуздар, сиздерге бул чыгарышта Баткен шаарынан сатыла турган жер участогу боюнча маалымат берем. Сиздерге даректи түшүндүрүп кетсем, мен турган көчө, мына сиздер көрүп турган жол Сайдиман Ажы көчөсү, Ош Баткен трассасынын Баткен шаарынан башталышы туугандар. Бул жер Кызылдөң кварталы болуп эсептелет. Тетиги светофордон нары сиздер Баткен шаарына кирип кетесиздер. Ал эми тетиги сиздер көрүп турган кафе бул Баткен шаарындагы Баксарай кафеси. Бул жерге келе тургандар Баксарай кафесинен түз эле бери өтөсүздөр, бир аз жүрөсүздөр, биринчи көчөнөн ошол күнбатышты Орозбек көчөсүн көздөй киресиздер. Ал эми бул көчө менен түз элесиздер, мындан ары кетсеңиздер, бул жерде кузов оңдоочу атайын техобслуживание бар, андан ары Техас мотор бар. Дал ушул жерде туугандар Орозбек көчөсүнө киресиздер, сатыла турган жер ошол сиздер көрүп турган Орозбек көчөсүндө. Мен сиздерге айткан Орозбек көчөсү менен түз эле келдим дагы, сатыла турган үйгө келип, сатыла турган жерге келип калдым туугандар. Могул жерде дагы бир үй салынып атыр, дал ошонун жанында, ошо сиздер көрүп турган фундаменти куюлган, даяр фундамент куюлган жер сатыкка коюлду. Жердин эсменин жанында сиздер кызыктырган суроолорго жооп алып берем. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Так, жер сатыкка койдуңуз. Ооба, сатыкка. Фундамент куюп койсуз. Келтирип, үйгө даяр кылып. Даяр да, мына кирпичке эме кылып койганбыз. Жакшы, эми неге сатасың бул жерди? Жакшы жер экен. Шаардын ортосу. Акча керек болуп атат, ошого. Акча керек, Акча керек да. Так, анда мына границаны айтып кетсеңиз. Мына бул жагы менимче мына Коштанын заборуна чейин болсо, пескоблокко чейин. Ооба, пескоблокко чейин. Бияга келип, мына бу жерде казып кагылган. Ошондо бул жагы мына фундаменттен бияга канча бир 4 метр бар. 4 метр бар, границасын карасаңдар, мына пескоблоктон бери келесиз дагы, мына фундаменттен бери 4 метр өткөндөн кийин уже бул жак границасы бүтөт. Ал эми туурасы тик жагы 40 метр. 40 метр, ошондо 15ке 40 болот. 15ке 40 болуп калат, жалпы 6 соток. 6 соток. Жалпы 6 соток. Тетиги ушу дуалга чейин болот экен, Таксага чейин. Мына, урматтуу көрүүчүлөр, жакшы жер. Жер дагы тегиз экен, мына караңыздар. Фундамент куюп койгон. Фундамент качан курулду элеке? Былтыр сентябрда куйганбыз. Былтыр сентябрда куйгансыз? Куйганбыз. Демек жаңы эле экен да. Ооба, жаңы куйган. Кече күздө. Ооба, кече 21 күздө куйганбыз. Ошо кирпичи арашып алып, кадимкидей котлован каздырганбыз. Астына подушка. Подушка каздырып, анан подушкасы да арматура токулган. Анан внутри мынабы фундаментин ичинде дагы өзүңүздөр көргөндөй мындай болуп токулуп, анан арматура салынган да. Демек өтө мындай качествосы, сапаты жакшы курулган. Жакшы курулган да. Кирпичке ылайыктагансыздар, Кирпичке. Жалпы мына көрөлчү үйдүн узун туурасында канчага расчет алып салдыңыз эле? Канча болуп калган? Үйдүн туурасы 10го 15 болуп салынган. Бул жагы 15, бул жагы 10, 10 болуп салынган. Караңыздар, 10го 15 өтө чоң үй салынган. Жалпы 5 комнат туугандар. Караңыздар. Коридордун сырттары 5 комнатада. Алдыны келтирип койсузбу? Шестигранный формада. Азыр ушундай кылып салган мода болуп атат, негизи, Бардыгы эле үйдө ушундай. Чет өзү жакканда сүтүп салдык да. Мына жерге мисалы үчүн дуалдыргандан кийин айнек-зар кылып койсо, алды айнек-зарга расчетный болгон. Айнек-зарга расчет анан силикон айнек болот. Ошого расчет. Жакшы, мына бийиктиги канча болуп калган, фундамент бийиктиги? Бери азыр алды 90, арты болсо 110 болуп калган. Жер уклон болгондо байланыштуу. Уклонго байланыштуу, эгер подушканы койсо 140 болуп калган аркасы. Алды 90, арты 110. Демек, подушканы койсо 140 болуп калат экен туугандар. Жакшы салынган, караңыздар. Так, могул жер холл экен, зал. Киребиз. Могул жер банда пут кийим чечип киргенге холл кылып жасалган да мен. Анан нар жагы коридорго кирип кетет, эки эшик болот да. Эки эшик болот, ички тышкы эшик коюлат, анан жагы коридор болуп тургандар, караңыздар. Могул жагы болсо конок бөлмө. Конок бөлмө, зал. Залга эсеп болгон окшойт, Чоң эле экен бул, Залга эсеп тургандар, караңыздар. Мына үстүнө бир чыгайлычы. Бул жагыны урматтуу көрүүчүлөр, карасаңдар, сиздер кухняга расчет алсаңдар болот. Ал эми бул жер болсо коридор, бул жагы болсо зал, эки чоң бөлмө бар, зал. Бул жерде тамактана турган, то есть кухня, бул же ичкиси тамактана турган комната кылсаңдар болот, же болсо спальня кылсаңдар да болот. Ал эми алт жагда караңыздар, эки комната бар. Детский комната, балдардын комнатасына расчет алынган. Ал эми
залдын жанында атайын санузелге дагы комната коюлган. Караңыздар. Мына подвал кылса болот. Подвалга таштаганбыз. Кайсыл жагында? Мынаяктан демек койгонбуздагы бияк подвал болот деп, ошого муну дагы 1 метр көйлөп туруп куюп подвал кылабыз деп ойлогонбуз. Астын бир аз чукулап туруп, подвал кылып койсо дагы болот. Мына даяр эшик коюлуп тур, караңыздар. Так, эмелер коюлганбы? Санузелге труба, жана канализация чыкканга расчет алгансызбы? Мына жакта бар экен. Канализацияга, суудун түтүктөрүнө артка жылып турам. Мына караңыздар, бул жерде атайын труба койгон, канализацияга, суудун түтүктөрүнө атайын. Бул жактан мисалы үчүн септик кылып койсо болот, Пока урматтуу көрүүчүлөр, Баткенде мына өзүңүздөр билесиздер, азырынча канализация жок, ошон үчүн көпчүлүк үйлөрдө санузелдерге атайын септик жасатып, ушундай кылып орнотуп жатат. Жакшы туугандар, караңыздар, үйгө даяр экен. Алып келип кирпич менен үйдү бүтүрүп алып, жакшынакай кылып салсаңыздар болот. Менимче формасын бузбаганыңыздар да жакшы. Себеп өтө кооз жакшы түшкөн фундамент башталышынан эле. Канча бир 3 айда бүтүргөзсөңүз керек. Жаңы жылгача бүтүргөзсөм мына. Жок, тезде бүткөн. Бир 20 күнгө жетпей балдар бүтүрүп беришкен. Жакшы куйгандар. Жакшы. Эми мына жерди айтып келсеңиз, жерге кайрылайык. Жер жалпы өтө экен. Документтери кандай? Документтери бар. Кызыл китеп бар, Ошол купле продажа менен өткөрүп беребиз. Бул жер мына Кызылдөн кварталда мечит барбы жакын арада? Мечит бар ооба. Мынактан сол жакта мына тамаша жай деп коет, ошол жерде мечит бар. Тамаша жайда. Бир аз жүргөндөн кийин, демек мечитке жакын, мечитке шарт бар. Ооба, сол жагыбызда баягы техсмотр менен Баксарай и эме бар. Жана башында айтып кеткенбиз, Маршруттук каттам кандай? Жана жолдон кетеби? Баксарайдын жанынан. Маршруттук каттам бар. Жаңы жер, чек, ошо карап башка каттам бар. Мектепке кандай мектепке? Мектеп ушул бел мектеп да, башка мектептер. Жаңы бүткөн мектептерден ашылса туура болот. Мына жерден жана биз башында силерге көрсөткөн жолдон түз эле түшсөңүздөр, силер Баткен шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектепке барсаңдар болот. Демек, балдардын окуусунан эч кандай көйгөй болбойт. Бала бакчадагы шаарга бар. Негизи бул жер Баткен шаарынын ортосунда эле. Шаарга кире бериш эле жер бул жерчи. Жакын эле. Бардык шарт бар, мечит бар, мектеп бар, бала бакча бар, маршруттук каттам бар. Жериңиз жакшы экен. Ооба. Жакшы инсанга насип кылсын эми. Кудай кааласа иншалла. Канча дейсем, мына пулун айтыңызчы бир. Эң кызыктырган суроо ошол да. 1 миллион 350 деп атабыз, эми түшүрүп беребиз. 1 миллион 350 миң сурап жатасыз. Бирок кеми болот. Кеми бар. Жакшы айтты туугандар. 1 миллион 350 миң сом. Даяр фундаменти менен 6 соток жер. Бирок кеми дагы болот дейт. Варианттар кандай? Варианттар көп машиналар каралды, бирок биз отказ берип атабыз. Бизге нак акча болсо, мүмкүн болушунча. Автоунага, машинага алмашуу жолу жок, Алмашуу жолу жок. Квартира болсочу шаарпардан эгер болуп калса. Вот именно биз квартира алабыз деп эметебиз да. Эгер Ош Поштон башка шаарларда квартира болуп калса, карап көрсө болот. Карап көрсө болот, Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, жакшы жерден жер чыкты. Сатылат туугандар, караңыздар. Бул жерде силерге айтып кетейин, таза суу дагы, суга суу дагы маселе жок. Таза суудан эч кандай көйгөй болбойт, суга суудан көйгөй болбойт. Көчөттөр тиксеңиздер болот. Бул үйдүн жанына кошумча баняларды, короолорду салсаңыздар болот. Кухняларды кошумча кылып салсаңыздар болот. Жер жакшы кенен эле, 6 соток болгон менен, бирок бул жакта аябай места жакшы. Басын уктуңуздар, 1 миллион 350 миң сом сурап жатат. Кем болот экен. Сүйлөшүңүздөр, чалыңыздар, экранда телефон аркылуу байланышыңыздар, тез арада шашылыңыздар, көрүңүздөр, дал ушул жердин ээси болуңуздар. Мен жыйынтыктайм. Бизге уруксат ооба. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Жакшы үй издеп жүргөн, жакшы жер издеп жүргөн адамга, бактылуу инсанга мына ушул даяр фундаментал жерибиз насип кылсын, Рахмат силерге. Көрүшкөнчө урматтуу көрүүчүлөр, биздин канал менен ардайым бирге болуңуздар. Телефон аркылуу чалып сүйлөшүңүздөр, сураңыздар, алыңыздар.